Bayramınız menен ata. Улуу жеңиштин 80 жылдыгы менен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мурза Далиев 100 жашында жеңиштин 80 жылдыгын тосуп жатат. Ал учурда Басаркоргон районундагы жалгыз согуш ардегери болуп калды. Майрам алды атабызды куттуктап, батасын алганы келгендердин саны үзүлбөйт. Бүгүн Мурза атадан райондун акими Талантбек Эдилов кабар алды. 9 майга bayramga paradga borasizmi deyapti, paradga. Yok, varalmayman. Belim ağrıyaptı. Hiç kımıldayalmayman. Varalmayman. Rahmat. Быйыл жеңиштин 80 жылдыгы облустук деңгээлде Басаркоргон районунда өтөт. Жергиликтүү бийлик улуу ата мекендик согуштун ардагерин парадка чакыруу менен жылда берилүүчү акчалай сыйлыктарын көтөрүп келишкен. Bayramınız mı? O aile hükümetten mi? Asımot aile hükümetten mi? Amin. Allah Teala şükür. Şu bu aziz mehmanlar gitti. Aziz mehmanlarını tilek maksudunu özün bergin. Türlük kasel. Aparasa kasellerden saklasın. Seferlerini behatar olsun. Bala şakaları ahlayallarımdan intimam olsun. Azin saptabı besin. Vatanımız zamanımız çiçtik amalı olsun. Oruç olmasın. Президентибиз тарабынан бөлүнгөн белектер бар. Ыйгармуктуу облустун ыйгармуктуу өкүл тарабынан бөлүнгөн белектер. Биз келебиз. Анан бүгүн ошол байрамга чейин атайын келип, аксакал атабыздын көңүлүн сурап, алакыбалын сурап, кичине бир кайрылып кетеличи деп атайын келип отурабыз. Согушка катышкан ардагерлерибиздин 80 жылдык мааракесине карата Басаркоргон районунда биздин 100 жашка чыккан атабыз Далиев мырза атабызды келип бүгүн ушул 80 жылдык мааракеге чакырууга келдик. Алакыбалын сурап, ден соолугун сурап, ушул атабызды ошо 80 жылдык мааракеде катышып берсек деген тилек менен бүгүнкү күнү президентибиз өлкө башчыбыз тарабынан мынакей улуу ата мекен согуштун ардагерлерине 100 000 сомдон акча каражаты бөлүнүп берилген. Ыйгармуктуу өкүл тарабынан дагы Жалал Абад облусундагы 30 000 сом акча каражаты, райондук мамлекеттик администрация тарабынан 30 000 сом, ошондой эле тылдын катышуучуларына дагы 5 000 сомдон акча каражаты бөлүнүп берилди. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Арстанбап айылында жашайт. Мурза Далиев 1925 токойчунун үй бүлөсүндө төрөлүп, ата энесинен эрте ажырап турмуштун оор сыноолоруна калат. 19 жашында советтик армиянын катарына чакыртылып, Белоруссиянын 12-аткычтар полкунда кавалерист болуп кызмат кылган. Улуу ата мекендик согушта фашисттик баскынчылардан Сталинград, Польша, Минск шаарларын коргогон жана бошотууга катышкан. Атабыз ал күндөрдү мындайча айтып берди. Kavalerski çaska öttük. Kavalerski çaskanımız ötkenden keyin bırak uğruş kızıp neymişler Moskova'na kadar orap kirip kaldı. Salın bütün kuvvetli oruçka haydadı. Oruçka haydayıp kanca kan töküp kanca uğruş olup varıp bundan gör Yaroslavlya'da voyanlı zavodlar köpeken judayam qattiq urush oldu. Ondan Minsk'e gelip Minsk'den Volkovski'de nemisler bazı cöhüllerini terip durup cöhületin tilmezler aytı verip kanca cöhüllerini tereyledi böyle bulduzurman sürüp kovup taşıdı. Мурза ата 1950-жылы 29 апрелде советтик армиянын катарынан бошотулуп, өзү тулуу өскөн айылына келген. 1951-жылы Киров Токой чарбасынын арычылык бригадасында арычы болуп, 25 жыл эмгектенген. Азыркы күндө 3 жыл 3 кыздын атасы, 60 небере, чебере кыбыралардын чоң атасы болуп, ардактуу эс алууда карылыктын доорун сүрүүдө. Запастой полкто болгон үчүн буларды көп ошондой керектүү жерлерге көп алып иштетишкен. Стаж болбосо да энди түшүндүргөн алатта иштетишкен дейт. Саперный частта миналарды тазалаганы иштеткен дейт. Ошондо көп жерлерде токойлордо Украинанын токойунда деби, ошо бир токойдо немецтер ручка төгүп кеткен экен дейт. Ошо самолеттор ручка, азыркы алыгы басым ручка. Аны алып бассаң да жарылып кетет дейт. Жазайын десең да баары жарылат. Адамдар көп набыл кылды адамдар дейт. Ошолорду тергенбиз, тазалаганбыз, итет болгула деп дайындап ошолорду ошондой иштерди кылат элек дейт. Эмеде 9 май Победа күнү Германия менен Polşanın çekeresinde Germaniyaga kirip uşu toktogонбуз.
ошону победа ошо объявлять кылынганда биз ошол деле бизге 3 сутка уктоого уруксат бербеди дейт. 3 сутка. Эмеги дегенде энди каярдан келип калат энди бекитилген бул аралды душманды бир армиясы каердедир болсо дагы бизге hücum кылабы деп биз 3 сутка дейт уктабадык дейт. Тинемсиз кече күндүз ошо катуу турганбыз дейт. Анан эчтеге сезбей каласың экен. 3 күндө 3 сутка уктабаганы дейт. Бейле кетсек, Базар Коргон районунан улуу ата мекендик согушка 4409 жоокер жөнөтүлүп, анын 1400-ü кайтпай калган. 2473-ü дайынсыз жоголуп, мекенге 532 жоокер кайткан. Учурда райондо Мурзадалиев ата жалгыз согуш ардагери болуп калды. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Nasip etsin, özgü amanatın.